Assalamu alaikum dostlar, amansыздарбы? Сиздер үчүн абдан сонун бир видео чыгарып бериш үчүн атайын бул жакка келдим. Бул болсо шаардын эң бийик жери. Айтышат го, эгерде сен көйгөйлөрдөн аргылың келсе, бийигирээк көтөрүл деп. Албетте тамаша болгону бир аз өзгөчөлүк кылгым келди. Негизи тоого чыккандын пайдалары өтө көп ден соолук үчүн. Ошондуктан барыңыздардан жылына бир жолу болсо дагы тоого чыгып турушуңуздарды сунуштап кетем. Дарыгер катары биздин милдет ар бир адамдын ден соолугунун бекем болушуна салым кошуу. Негизи учурда баарыбыз ооруйбуз, эч бир соо адам табыш кыйын. Ошондуктан биздин милдет ооруга каршы гана күрөшүү эмес, адамды руханий жактан дагы күчтөндүрүп туруу деп айткым келет. Ошондуктан сиздерди санаага салып жүргөн айрым нерселерден кантип кутулсаңыздар болот, ошого арга айтып бергим келип турат. Негизи адамды өтө көп нерсе санаага салышы мүмкүн. Ошолордун арасынан айрымдарын гана санап өтөйүн. Мисалы, сиз ката иш кылып коюшуңуз мүмкүн. Бул нерсе дагы унутканыңызга чейин сизди кыйнай берет. Экинчиден, сиздин жакындарыңыздын бирөөсү жаманыраак бир оору менен оорушу мүмкүн. Бул дагы сизди санаага салып кыйнайт. Ошондой эле сизди ийгиликсиздик дагы кыйнашы мүмкүн. Мисалы, айланаңыздагы адамдар сизге караганда көбүрөөк нерсеге жетишкен болушу мүмкүн, көбүрөөк нерсеге үлгүрүп калган болушу мүмкүн. Сиз болсо жылдар өтсө деле эч нерсе өзгөрбөй ошол эле деңгээлде жашап жүрүшүңүз мүмкүн. Ушул нерселерден кантип кутулса болот, айтып бермекчимин. Суук ушунчалык катуу болууда, ошондуктан телефон жакшы кармай албай колум титиреп кетүүдө. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Демек, айта берейин. Биринчиден, эгерде мисалы бүгүн эртең менен бирөө менен урушуп калган болсоңуз, же болбосо ката сүйлөп алган болсоңуз, ошол нерсени кечке эстеп жүрүшүңүз мүмкүн. Унутканыңызга чейин кыйнала бересиз. Андан арылуу үчүн эмне кылыш керек десеңиз, чечим кабыл алышыңыз керек деп айтам. Бул нерсени экинчи жолу кайталабайын деп өзүңүзгө сөз бере турган болсоңуз, ошол сана сизден заматта эле кетет жана кайгырбай каласыз, санаага түшпөй каласыз жана башка нерселерге көңүл бура баштайсыз. Негизи адам баласы ката кетирүүчү, ошондуктан андан көп деле санаага батпай эле койсоңуз абдан жакшы болот. Эгерде жакындарыңыздан бирөөсү абдан катуу бир оору менен ооруп жүргөн болсо, эми катуу дебейин, айыгышы кыйын болгон оору менен ооруп жүргөн болсо, ошол оору менен ооруп жүргөн башка бир 10 чакты адамды издеп табышыңыз керек. Ушундай кылсаңыздар деле керек. Негизи көбүбүз эле ушундай кылабыз. Ошолордун ар биринен кеңеш алыңыз. Жана дагы ошол ооруну айыктыра турган ошол аймактагы өзүңүз жашаган жердеги эң мыкты дарыгерди табыңыз. Анын жардамын пайдаланыңыз. Туура кеңештердин баарын аткарган аракет кылсаңыз, сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Андан сырткары, азыркы учурда интернеттен дагы өтө көп жакшы нерселерди алса болот. Аларды дагы алып колдонсоңуз, ошол жакын адамыңыздын ден соолугу албетте жакшы болот деп ойлойм. Андан сырткары, эң негизгиси биз жаратканга кайрылышыбыз керек. Кечкурун жатканда тахажжуд окуп, элдер уктаган маалда ошол Аллахтан жакыныңыз үчүн шифа сурап, ыйлап дагы сурасаңыз, албетте ал сизге өз жардамын берет деп айткым келет. Андан сырткары, башка деле айта турган нерсе калбады окшойт бул көйгөй боюнча. Эгер ушуларды кыла турган болсоңуз деле, жакыныңыздын ден соолугу, мен ойлойм, абдан жакшы болуп, жакшы жагына өзгөрөт. Эми эгерде сиздин азыркы учурдагы деңгээлиңиз башкаларга караганда төмөн болуп турган болсо, көп нерсеге жетишпей калган болсоңуз, эмне кылышыңыз керек? Биринчиден, шүгүр кылганды билсек абдан жакшы болот. Анткени азыркы учурда эч ким ачкадан калбайт. Үстү деле бүтүн, жашаган жери бар. Ушул нерсе деле өтө чоң байлык түшүнгөн адамга.
Андан сырткары өзүңүздөн бир кыйла артта калган адамдарды бир аз эстеп койсоңуз, бул дагы сиз үчүн мотивация болот. Мотивация болбосо дагы шүгүр кылганга жардам берет. Мисалы, абакта жүргөн адамдар бар азыр, канча жылдары бекер өтүп кетет. Алардын айыбы деле болушу мүмкүн, ката кылып коюп, бирок кандайдыр бир куруу домот болуп деле ошол нерсеге түшүп калган жана канчалаган жаштык өмүрү ошол жакта калып кетет. Бул нерсе деле шүгүр кылганга арзыйт. Анткени сиз бул нерсеге туш болгон жоксуз. Кайсы бир адам майып болушу мүмкүн, мүмкүнчүлүгү чектелген болушу мүмкүн ден соолугу жагынан. Бул дагы сизди шүгүр кылганга түртүш керек. Анткени Аллах сизди ошол деңгээлге жеткирген жок. Ушул сыяктуу эле кемчилиги толтура болгон адамдар өтө көп. Ошолорду эстегенде бир аз болсо дагы шүгүр кылганды үйрөнөсүз. Аллах Таалага болгон ыраазычылыгыңыз пайда болот. Андан дагы жакшы, сиздин ыраазы боло турган нерсеңиз Аллахтын сизди адам кылып, адамдардын арасында дагы мусулман кылып жараткандыгы үчүн шүгүр кылышыңыз керек деп айтам. Анткени эки дүйнө бактылуу болуунун сыры бул динде гана. Өтө көп сүйлөп койгондой сезип жатам өзүмө. Негизи айта берсе сөз көп, бирок мен өйдө да айтып өткөн нерселерге дагы, ошол айткан нерселерге эле өзүңүздүн ойлоруңузду кошсоңуз жакшы жыйынтык чыгат деп ойлойм, жана пайдасы тийди деп үмүт кылам.